примерно 99. Банги заттар менен дары каражаттарын аныктай турган бул жабдыктын колдонулуп жатканына 10 жылдан ашкан. Изилдөөгө берилген химиялык каражаттардын курамына 99% туура бүтүм чыгарып берет дешет адистер. Белгисиз суюктуктар менен маңзаттарын туура далилдөөгө мындан да заманбап жабдуулар керектелет. Приборный база боюнча биздики азыр көбүнчөсү эски, жаңы азыркы мына банги заттар боюнча мына спайстардын түрлөрү чыгып атат. Ал списокко кирип азыр көп аналогдору бар. Ошо боюнча приборлор болсо деп азыр ошолорду күтүп атабыз. Соттук экспертизалардын көбү ушул бөлүмдө чыгарылат. Адам өлтүрүү, зордуктоо, банги зат кылмыштарына байланыштуу криминалдык экспертизалар 1 айда дайын болмокчу. Кылмыш болгон жерден табылган буюм, майда бөлүкчөлөр дыкат изилдөөнү талап кылат. Ал эми жол кырсыктарынын кесепети соттук автотехникалык экспертизада ачыкталмакчы. Эксперттер кырсык же кылмыш катталган жерди сүрөткө тартып, жеринде изилдөө жүргүзүшөт. Кагазга чийилген далил аркылуу бүтүм чыгаруу компьютерде иштелет. Жаңы адабият, микроскоп, экспертизага ылайык унаа лабораториялары болсо, автотехникалык экспертизалар сапаты мындан да жакшырмак. Нас очень необходимо. Биздин бөлмөгө көчүп жүрүүчү автолаборатория керек. Атайын бардык техникалар менен жабдылган унаа токтотуучу жай болсо, унаа кырсыктарына байланышкан изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жеңил болмок. Ал эми бул бөлүм мамлекеттик соттук экспертиза борборунда жаңы ачылган. Керектүү жабдыктар даяр. Бирок үн, видео жазмалардын соттук экспертизасын чыгарганга мүмкүн болбой жатат. Адистер заманбап жабдыктарда туура иштөө эрежесин үйрөнүшө элек. Үн жазма монтаждалган эмес, аутентичный деп, жердин үнүңөрдүн үлгүлөрүн алып, анан далилдей алабыз да. Көрмө жазмада болсо, мисалы жол кырсыгы болсо, машинанын ылдамдыгын кылса болот, тапса болот. Айтылгандардын баарын аткарыш үчүн эксперттер Кыргызстандан билим алып үйрөнө алышпайт. Казакстан Россияга барып тажрыйба алып келиши зарыл. Ага чейин үн, видео жазууларга байланыштуу материалдар экспертизасы чыгарылбайт. Дегеле мамлекеттик соттук экспертиза борборунда кесипкөй адистер тартыш. Учурда жалпысынан болгону 128 эксперт эмгек кылат. Ал эми көкөйдү кескен тар имарат жана эскилиги жеткен техникалык жабдуулар жакын арада чечилмей болду. Эми жакын арада билбем, ошол 300 000 доллар каралуу жөнүндө болуп атат. Эми ал сомго которгондо 21 миллион сом экен. 21 миллион сом ошол 17-жылга бизге ушул лаборатория, оборудованиялуу, компьютерно-техникалык жактарын жабдуу каралып атат да. Бүтүндө өлкөгө кызмат кылган борбордо жылына 7000ге жакын соттук экспертиза кортундулар шарты жок. Жарым кылым мурун курулган чакан имаратта чыгарылып келет. Жаңы лабораториянын курулуш иштерине 49 миллион сом бөлүнгөн. Заманбап имараттын курулушу келерки жылы аяктайт. Айнура Исмаилова, Тлек Аскатбеков, Вести, Бишкек.